Азыр жөнөдө турган фонтан иштебей турган фонтан дагы бир эки жыл иштебей турса болот эле. Просто бир дагы олуттуу жакшы эмелер киргизсеңиз болмок экен деген сунуш болду да сизге. Эске алабыз. Анан мынау сиздин ушул туруктуу эме боюнча, программа боюнча общий сумма 6 миллиард 328 миллион каражаты жазылыптыр. Жергиликтүү бюджеттен 408 миллион, республиканский бюджеттен 309 миллион, инвестициялык каражат 5 миллиарддан акча каражат. Ушул каражатты киргизгенде бир канчалык деңгээлде аткарылат? Донорлор барбы, табылдыбы же эми изделип чыгабы? Мен айтып атпаймынбы? Бул жерде кызыкчылык, урматтуу депутаттар, урматтуу бул жерде жетекчилер, коомчулук бардыгыбызды билүү керек да, шаар үчүн, эл үчүн. Мына Кудай буйрса айрыкча мен айтып атпаймынбы, ар бир программамда жергиликтүү мындай инвесторлорго дагы, ички тышкы инвесторлорго дагы көңүл буруп, ошолорду иш алып барышыбыз керек. Анан буну баардыгыбыз проекттер жазып, эл аралык уюмдар менен, бейөкмөт уюмдар менен иштеп, анан донорлор татышыбыз керек. Мен эми 5 миллиард 570 миллион сомдук инвестиция тартылыш керек деп билгизип атам да буну. Буну иштешибиз керек баардыгыбыз ушу кыска убакыт ичинде аракет кылышыбыз керек. Канчалык деңгээлде ашат деген ойдосуз ушул программабыз? Азыр бизде жок. Эми акчаны киргизип атабыз, канчалык деңгээлде ашат? Эми баардыгы болбосо да Кудай буйрса мындай бир чоң долбоорлордо бир 2-3 мен азыр айтып алып кийин жалганчы болбошум керек деп аракеттер бар. Мына предварительный эсептер чыгат да. Анын ичинде бир чоң ишканалар курулат. Мына таза суу боюнча аябай чоң көлөмдө инвестиция келип калышын аракет кылып атабыз. Келет буюрса таза суу боюнча мына жаңы ГЭСтер курулушу күтүлүп атат. Ошол менен параллельно мына биздин резервуарга чейин 4-5 эседен 40 эсеге чейин сууну алып келе турган инвестициялык долбоорлор даярдалып атат. Ушулардын эми азыр баардыгын үнөөгө айтып чыксам, эртең акканга калса дагы жалганчы болот. Бул эми баягы планга киргизип аткан иштер, Нурлан мырза. Конкретно мына массалык маалымат каражатын айтып койсоңуз, конкретно канча суммага инвестиция тартып азыр ушу мүмкүнчүлүк пландаштырылган иш-чара мен айта албайм. Анда бул программа аткарылбайт деген эртең суроо чыкты. Бул боюнча жылдын жыйынтыгында отчет беребиз да, канчасы аткарылды, канчасы аткарылбады. Отчет сөзсүз берилет. Карап турасыңар, жакшы ниет жарым ырыстеп, бардыгыбыз ниетибизди оңдосок, көп убактарда ырыскы келет сөз. Аракет жакшы талап. Силер дагы таптоо иретинде сурап атам. Канчалык деңгээлде аткарылат деп. Биз просто кагаздан сизге бекитип беребиз, анан эртең кайрадан сурайлы ошон үчүн неге аткарылбады депчи. Мен ошол үчүн көп нерсе киргизбедим. Предварительно мынаны 5 миллиард 570 миллион сом бул программага киргизилип атат. Буну аракет кылыш. Эгер азыр киргизбесек, программа кабыл албасак, ким менен сүйлөшөсүң? Мына биздин программада мындай иш-чаралар бар. Мына иштерди кылышыбыз керек. Депутаттар бекитип келген инвесторлор менен аракет кылып иштешибиз керек. Программабыз болбосо, анда иш кетпейт. Программа сөз кабыл алыш керек. Мен сизди колдойм, жакшы программа. Просто программаны түзүп атканда бир конкретно бир неме болот, изилдөөлөр болот. Ошонун негизинде сурап атам, канчалык деңгээлде аткарылат. Бир пайызын айтып койбойсузбу мынчалык? Канчалык деңгээлде аткарылат, ошону бир маалымат берип койсоңуз. Бул программанын жөн түзүлгөн жок да. Бирок иштеп чыгылды да, бунун үстүндө каралды, кандай эмеде аткарылат, ошого жооп берип койсоңуз так. Эми мындай да, бул программа кабыл алып атабыз. Эртең ар бир кварталда сессиялар болуп турат. Анан наркы жылында Кудай буйрса силер менен 1 жылдан ашыгыраак ушул жерде Кудай буйрса отчет берип турабыз. Анан мындай ушул аткарылган иштер боюнча ар бир инвестициялар боюнча сөзсүз маалыматты берип турабыз. Мен айтып атпаймынбы, азыр эсептөөлөр боюнча 3-4 чоң долбоорлор бар да. Эми аны азыр айтып алып, анан эртең алардын көпчүлүгү жеке ишкерлер болот. Ошолорго таянып, ушул программаны киргизип атабыз. Азыр айтып атам, мисалы өтмөктөрдү айтып атабыз, жолдорду айтып атабыз, таза сууну айтып атабыз, спорт комплекстерди айтып атабыз, маданий борборлорду айтып атабыз, борборлук стадиондорду айтып атабыз. Булардын баардыгы ошо инвестиция керек да. Жолдор инвестиция керек.
Ошо программаны ошолор Кудай буйрса аткарылып калса, мен ойлойм 60-70% мындай